экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жүрүшү, ал жактагы ушул оюнга күбө болуп аткан, бул жака келип көрүп жаткан кыргызстандыктар, көрүүчүлөрдүн өздөрүнөн дагы бүгүнкү өтүп жаткан оюн тууралуу өздөрүнүн пикирлерин угуп көрсөк. Эми жалпы көчмөндөр оюнунун максаты бул абдан туура эле. Себеби азыркы саясат боюнча биздин көчмөндөр оюну эртеби кечпи ушундай оюндарды дүйнөлүк аренага чыгарып, биздин саясат кандай экенин, башка эл улут ким Кыргызстандын кандай эл экенин таанып, маданияты кандай эл экенин тааныган ушундай саясат керек болчу. Апа, саламатсызбы? Кайсыл жактан келдиңиз? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Алдыңа кетейин. Мен Нарын районунан, Нарын областынын Эмгекчил айылынан келгем. Ошол бияка ошо көчмөндөр оюн дегенден ушуну көрөйүнчү. Мен да кызыгып, ат оюндарды жакшы көрөм өзүм. Жагып атабы анан? Аябай жагып атат, жакты. Ушул оюндар дайыма боло берсин. Кыргыз элим тынч болсун, аман эсен болушсун. Ош областынан мен келдим. Жашым боюнча 78-демин. Эми ушул буюштурган элге, президентибизге чоң рахмат айтканга мен милдеттимин. Эми ушул жерде иштеп кызмат кылып аткан биздин тейлеген адамдарга дагы мен чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көчмөндөр оюну кандай өтүп жатат деген суроону биз бул жака келип, ошол оюндарга күбө болуп жаткандардын өзүнөн сурообузду уланта бермекчибиз. Азыр биз бул жакта уюштурулган кафелер дагы, атайын тамактануучу жайлар дагы коюлган экен. Бул жактагы аксакалдарга кайрылалык деп турабыз. Кутман кечиңиздер менен кандай салып жатасыздар? Рахмат. Жакшы салып атабыз. Мына Кудайга шүгүр көчмөндөр оюнуна келдик. Тамагыңыздар таттуу болсун. Рахмат. Каяктан келдиңиздер, өзүңүз тааныштырып өтсөңүз? Biz Тажикстан Согд областынан келдик. Ишвара шаарынан же. Şu кыргыздардын салтымен. Biz de өзүбүз кыргыз го. Көрүп мына кече Кырчын жайлауында болдук. Кандай экен? Жактыбы? Сиз биринчи келсеңиз керек бул жака. Келишибизде Кырчын жайлоо аябай зор. Кенен экен, андачы кыргыз боз үйлөр тигилген. Мындай эсептеп бул жол менен 1000ден ашык боз үй тигилгенчи. Кыргыздын оюндарын көрдүк. Кандай сезимдер? Аябай жакшы сезимдер калдычы. Кыргыздын салтында калган оюндарды өз көзүңүз менен көрөйүн деп келген экенсиз. Кандай сезимдер болуп атат? Сезим аябай жакшы. Мына бул бүтүн Кыргызстанды мына көчмөндөр оюнун эки жолу биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев Кыргызды бүт дүйнөгө таанытты. Себеби мен бул жайлоо кайсы жайлоо? Кырчын жайлоосунда болуп келдим. Кырчын жайлоосунда аябай кыргыз үйлөр көп. Эл көп. Условия жакшы. Мен Баткен областынан келдим. Экинчи көчмөндөр оюнун көргөнү. Оюн жакшы өтүп атат, жогору деңгээлде. Мына президентибизге чоң рахмат. Ушул дүйнөнүн ар жагынан келишип атат. Элдердин маанайы жакшы. Кайсы оюндарга күбө болдуңуз? Мен Кырчын жайлоосуна бардым. Ошол жакта оюндарды көрдүк, кыз кумгай эмелер болду. Анан бул жерде көк бөрү оюнун көрдүк. Бүгүн мына күрөш болуп атат. Бул жерге неберем кирип кетти, мен өзүм ошону күтүп отурам энди, чыксын деп.